Ал кружонный эмес экен, жаман жол менен. Азыр кичине күтө турган кружонный. Эми зачем эми алдай сарайм? Ушундай дечи. Мен Эмне кереги бар жок, ушундай? мындай кылат. Эмненин? Эмне? Жок, анан сиз ошентип караша мен алдап атсам мага атырылганы кандай немеңиз бар? Сиз эмне деп мага? Жок, мен жиним келет. Же сиздин мага бир физический бир немеңиз жетет деп ойлоп атасызбы? Же Калай, сен деле кечке жумуштан Ой, бана, силер эле тартасыз. сөз менен силер болбайсыңар. Бул жерде Саясатташтырбагыла. Дагы эле бул жерде жашаганга мүмкүн болгон жок да, ошол жака барып жашайлы. жаңы эле бул жерден бир айтып атат азырчы. Келди. кандай сиз мени решать этесиз, менин сөзүмө перебивать эткени? Архитекторду 12 Мен элдин өкүлү болом. депчи. Мен депутат болом. Мен Ошого ошол сиз мени сен деп сүйлөгөнү Сиз кичине мындай госслужащийдин өзүнүн этикасы болот. Окуп алчы. Ошол жерден кичине жаңылышпаңыз Сөз сизчи. перебивать этпеличи. Биз таң калабыз. Бул коррупция болсо, эми үчүн аны соответствующий службалар расследовать этпейт. Бишкектен айверин кетирдиңер. Мына адиян эл бүт баары түздүк кой ошо. Мен керек болсо патага кирип ал жерде Эй, Жеке сиз жөн сиз башкы андай болбосо, сот менен элечи, сот берип элечи, сот менен токтотуп турсак болот. Доорады борко деп туруп эле сот менен токтотсок болот. Жарым жыл биз реестрге киргизбей койгонбуз. Но элдердин шалыбы бар, бизге жазганда. Вообще ГКМда текшерди, биякта прокуратурада текшерди. Аягында архитектурадан разрешенияларын бүт партиянын колунда турса, эмне үчүн сен акча требовать этип атасың деди бизденчи. Значит, эмне бербей атасың? Айла жок, киргиздик реестрге. Потому что все документы есть. Эл ойлоп атат, силер акча алып туруп Ооба. Саламатсыздар урматтуу Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайреттин Жобаев. Бүгүн биз ынтымак жаңы конушундабыз. Баягы эле Бишкектин бүтпөгөн курулуш көйгөйүн бүгүн да чалдырабыз. Могу артта көрүп турган курулушка ушул ынтымактын жашоочуларга каршы азыр мэриянын өкүлдөрү, ошондой эле шаардык кеңештин депутаттары келген. Ушу менен бир катар суроолор азыр талкууланып жатат. Кызыктын бар алда биз менен бирге болуңуздар. Көйгөйдү мойну алганыбызга байланыштуу. Анан ушу ынтымак элинде башка жерге караганда эми Кудайга шүгүр мындай грамотный, акыл эстүү, кичине колунан бирдеме келген адамдар туруп калгандыгына байланыштуу өкмөткө көп кыйнабастан өзүбүз ынтымак менен ушу жерге жолду бүт өзүбүз салганбыз. Суу маселесин бүт өзүбүз киргизгенбиз. Мэриядан түшүнүп ушу башка новостройкалардай көчө кийин түшкөн новостройкалар бар, түшүп алып эле жол жаап, митинг кылып, ызы чуу кылып эле ошолор карап жүрдү. Биз ошого барбайлы, кой эми андай кылбайлы деп. Андан кийинки канализация маселесин тоже мына мамлекеттен бир тыйын мэриядан көтөрсөңүздөр, бир да тыйын кол эметилген эмес. Канализацияны киргизгенбиз. Жолдорубузду аккуратно кылып, жакшынакай кылып, Бишкек мэриясы сыймыктана турган новостройка бар эле да. Мындайча айтканда Сарский участок дегенде атка конуп калдык элек. Мындай шаардын көркү боло турган, шаардын келе мындай эмесин көркүн ача турган новостройка болдук эле да. Анан свет маселесин бүт баарын өзүбүз чечип келгенбиз. Болгону бир 4-5 жыл Атамбаевдин убагында Пакистанский грант келди дегенде ошондо элдер менен кол коюп чуркап жүрүп, орто көчөнү грант менен киргизип, ушуну салып бер деп 4-5 жыл арыстанып жүрүп, анан орто көчөнү асфальт кылып берген. Андан кийин бир канча жол арыз жазып жүрүп, Кудайга шүгүр, былтыр Курултай көчөсүн киргизип беришти асфальтка. Курултай көчөсүн киргизип берип, анан ушу магистральныйды киргизип беребиз деп туруп, касып туруп талкаланып туруп, ошо боюнча жатат. Же асфальттан жок, же жолдон жок, же эмеден жок. Бул магистральный көчөсү өтө мындай стратегический көчө десек болот. Анткени 58-мектепке бүт арча бериштеген мугалимибиз да, балабыз дагы бүт баары ошол жерден жөө катташат да, чалпыңдап. Ушу күнгө ушуну салбагандан кийин мурункусун каспай койсо деле болот эле да. 2 жылдан бери мына бул жатат. Эми ошол көйгөйгө карабастан бүгүнкү күнү мына өзүбүздө таза суу жетпей турат. Быйыл өзгөчө суу жок отуруп атат. Баардыктар көрөт. Күндүз болсо түн жок, түн болсо суу жок. Ага да түшүнүп отурган болсок, эми баягы мамлекет тараптан биздин элге кылган кыянеттик болуп атат. Эмне дегенде, бул жерде биринчиден мындай квартирада жашагысы келген адамдар уш жерде ар бир үйүн сатса шаардан 2ден квартира келе турган баада бул жердечи. Бирок ошого карабастан бирөөсү квартирага ден соолугу мүмкүнчүлүгү жок, бир ар кандай себептер менен квартирадан качып, частный үйлөрдү куруп, жашап, ушундай жашап келатык элек. Эми бүгүнкү күндө мыйзамсыз деп эсептейбиз. Анткени мынакей мына азыр мына өзүңүз көрсөңүз, мына буягында үй такалып турат, буягында үй такалып турат деп атат. Ушченге келип 9 этаж үйдү курду.
уруксатты мен сиздерге бүгүн күнөө койбойм, анткени элдер туура түшүнгүлө. Мурун архитектура мэрияга баш ийбей калганда, өз билгенден кылып кеткен да. Азыр бүгүнкү күндө мэрия службадакыларды, депутаттарды чоң үмүт менен чакырып атат, чоң үмүт артып атат. Неге дегенде бүгүнкү күндө Бишкек архитектураны полный мэрияга бөлүп берген. Өткөндө мэр дагы айтты, даже керек болсо госорганды да архитектураны дагы өзүнө контролдоп, баарын контролдоп беребиз деген үмүт менен ушулардан күтүп атабыз. Могу башталып аткан стройкаларды токтотуп, анан мындан кийин бияка мындай стройка түшпөй тургунсун деп. Эми бизде өдүү суу жок, азыр келип турган мына килейген этаждарды куруп атат. Буларга суу өмүрү жетпейт. Тетиякта бир бүткөн үй бар, бүтүп салган. Жителдер бүгүн үстүнкү этажда жашай албай калды. Биринчи этаждан өйдө туалет жок, канализация жок, жата албай, жашай албай, элдер жаалап кылып жүрөт. Биз билбеппиз, ушундай кылып алып дейм, соттошуп жүрөт. Бул деле эртең ошондой болот. Мына азыр бар сиздер көрүп кеттиңизби? Менин үйүм Курултайдын түбүндө, азыр менин үйүм жанында 9 этаж түшүп атат. Ал жерде канализация эпте өзүбүз салган канализациялар да. Эң негизги ушундай көйгөй. Андан башка көйгөйлөр көп, бирок биз сиздерден суранарыбыз мэрия, силер архитектураны полный өзүңөрдүн көзөмөлгө алган служба катары ушунча элдин көйгөйүн дегенде эң негизги маселе бүгүн ушул стройканы токтотуп бериңиздер. Жана ушул стройка маселесин сиздерде бар. 94-жылкы генплан бияга алмашылып кетиптир, пере кайра чийилип кеттир. Кийинки генплан дагы өскөрүлүп кеттир. Ошол материалдарды көтөрсөңүздөр чыгат. Башында мындай стройка уруксат эмес болчу. Могуга сиздердин күрөөңүздөр жок, бирок сиздерден үмүт артып сурайбыз. Токтотуп бериңиздер. Ушунун баарын токтотуп. Баке ушуну токтотуп коюп атасызбы? Ушуну токтотуп, жүрүп аткан, мына бирөө курулуп элек, эки курулуп аткан стройканы токтотуп, андан кийин бул районго 3 этаждан өйдө үй курулбасын деген чечимди Оргкеңештин депутаттары сиздерден үмүт этебиз. Ошондой чечим чыгарып бергиле да ушул беспредельди токтоткула. Бул строительный компания вообще эле бир 2 баштуу 3 баштуу жермабыз болуп кетти окшойт. Сиздердин күчүңөр жетпесе, элдин күчү жетпей калды. Биз эми акыркы мына өткөндө кол койгонбуз. Силер туура түшүнгүлө, жителдер, урматтуу туугандар, мен силерди баягы колдоп чуркап жүрөм, өзүм деле ошол көйгөйдө болуп атам. Бирок мэриядан, МВДдан, ГКМдан мага телефон чалып атышат. Уюштуруучу сен экенсиң, уюштуруучу сен экенсиң, сен кылып атат. Мен уюштуруучу эмесмин, болгон элдин көйгөйүн жеткирип атам. Эртең күнү ама өткөндө мэрияга арыз тапшырганбыз, арызда мен көрсөтүп кеткем. Ушул чечим чыкпаса, 30 июнь күнү Горький паркына плакат менен мыйзамдуу түрдө уведомление таштайбыз, эртең барып, анан Горький паркка барып президентке обращение кылабыз. Анда да болбогон болсо, анда тиги резиденцияга кирели, резиденциянын астынан тосолду да. Ушуга барабыз дегенбиз, туурабы? Суу жок. Качанга чейин мактуу чыдай беребиз. Мурат Мукашевич, биз билгени боюнча эгер котлован газы этажга уруп кетсе, анда бияктан архитектура менен мэриядан полный уруксат кагазы берилген да. Жок. Берилип калды да бул кача. А муну кача 25 жок баке, жылда берилди мунуча, муну сот менен эле токтотпошон мэрия кантип токтотот? мындай да, бул жердечи индивидуальный жилищный стройка деген. Ооба баке, 3 этаждан өйдө курулбаш керек бияка. Ошондой 25 жылга жабылган, неме токтотулган. Могу жерде болсо кантип мындай курулса жашайт белең. Отсасыз баке. Вопрос сизге эмес баке. Андан кийин бул жерден ошо токтотулгандан кийин кандай градостроители, немелер жана Бишкек архитектура, гор архитектура кимге карайт? Ошолор унчукпай туруп разрешение берген. Жана талай айткандай бул жерде бүттүгүн өзүбүз курганга алар бир тыйын жардам берген жок. Бирок разрешение дают на подключение. Ура, ошо берип атат баке. Сууга. Азыр бакенин талабын айтып атпайбы, токтотуп берсин депчи. Мен ошону айтып атам. Эгер казылбай эле жөн эле подготовка, даярдык жүрсө, токтотсоңор оңой болот. Анан монтуп калгандай нерсе бербейт. Биз казыл элек деле кайрылганбыз. Бүттүгүнө казыл элек деле кайрылганбыз. ГКМга кайрылганбыз, немеге мэрияга бүттүгүнө кайрылганбыз. Кандай жооп берди? Депутаттарга чейин келип көрүп кетишкен бул жердечи. Анан алар баары билгенден эле унчукпай эле акырында мынтип жылып кетишти да. Магистралдын үстүнөн баштап 3 этаждан башка үй жогору болгон болбойт экен. Шаарда көйгөй. Но кышында смог, жайында суу жок, свет жок. Берде азыр элдин баары курап отурганда суу жокто. Кантип водоканал мондагы уруксат берет. Бул сууга подключать эткенде көчөнүн баарынан эле суун сорго алат. Болду, эч кандай неме жок. Марча кечке суу бере албайт ба жер үйлөр? Ооба да, анан ошону биз таң калып атпайбыз. Чыкпайт суучу, бияка суу чыкпайт башы. Анан ошону кандай кылып эми биз таң калабыз. Бул коррупция болсо, эмне үчүн соответствующий службалар расследовать этпейт? Эмне үчүн кышында смог болуп атат? Бул жерде бүттүгү тозулуп калды, шамал жүрбөй калды. Мына мен мына үйдө жашайм. Бул жерде мына наркы бетте, беркет, азыр мындан курганда барын тозот калат.
Свет менен проблема болот кышында бизде. Суу менен азыр проблема. Анан ошону мен мына кайрылат элем ошо бийликке, депутаттарга мындайларды токтотуп, буну да токтотуп, разрешение берилгени менен эгерде текшерсе, баары касып чыгат. Потому что биз биринчи жолу кайрылганда бул жерде котлован Казакстанда кайрылганда токтотуп койгон. Анан кийин на каком основании потом они бир жарым жылдай токтоп турду, на каком основании начали опять продолжать строительство. Эме вице-мэр жооп койсучу. Келесі Мурат. Осмон Мурат Мукашевич вице-мэр анан кантип токтотосуздар? Элдин талабы токтотуп коду деп. Биздин талабыбыз токтотуш керек. Токтотуш керек. Даже снос кылыш керек. Уруксат болсо, урматтуу тургундар, бул маселе боюнча мен буквально мына 5-күнү тааныштым бул маселе менен, каттарды көтөрдүм. Бирок чынын айтканда мен мисалы силер тарапты алам да. Анткени жанагындай заявлениялар түшүп атыптыр. Тиги эми биякында туруп калгандан кийин жанагы суу маселеси кандай болот? Анан биз да мындай эркин жүрө албай калат экенбиз, үстүдөн карап турат ылды жакты. Эми көп эле маселе. Анан парковкасы дагы бар, машина жайнайт бул жерге. Кандай болот депчи бул инфраструктура. Анан мен деле түшүнүп атам. Анткени өткөн айда ушундай жерге барып келдик биз дагычы. Барып Баба Ата деген Бакаева көчөсүндө бардык. Алда жерде ПДП боюнча генеральный план боюнча усадебная застройка деп коет. Усадебный деген ушундай эми кыргызча айтканда жер үйлөр да. Анан бирок ошол жана архитектурадан да бизге комментарий берди. Ошо ПДПда бар экен, шаар өнүгүш керек. Анан ушундай салынганга мүмкүн депчи. Анан бул сөздү мэр угуп алып, ачууланып айтты, эми кандайча депчи. Кандайча мүмкүн? Барып текшер деди. Текшерип бүт документтерин баарын карасак, документтин баары тең туура келип атат да. Эми мындай, мен вице-мэр курулуш боюнча болгондон, мен жанагы социалдык объектилер биздинчи, бала бакча, мектептер ошого жооп берем да. Анан архитектура, жер маселелерин бөлөк вице-мэр. Бирок мен азыр ошо маалыматка даярданып келдим. Мындай кылалычы. Мен карап чыксам, бул жерде документтер убагында. Кайсы жылы? Мынакей бул жерде баары тең бар. 31 декабрда. Назгүл Жургалбековнун айтышы боюнча Бул жерде Урбис групп деген үй бар экен, ветеринарный 14 деп турат. Тинес жоопкерчилиги чектелген коом, ынтымак конушу магистральный көчөсү 7. Аслан строй, ынтымак конушу Азия көчөсү 229. Ушундай 3 үй бар экен. Ошого арыздоолор түшкөндөн карап чыксак, мисалы бул азыр магистральный жөнүндө сөз болуп атты. Ой, ынтымак. Могу элдин жарымы магистральныйдык, жарымы бияк. Сөздү үстүм өтпөй турсаңыз мындай, не перебивайте, пожалуйста. Ынтымак конушу Азия көчөсү 229. 2021 жылдын 20 декабрында архитектуралык шаар куруу корутундусу жана АГЗды атпайсызбы? Ошону 20 декабрда 21 жылы алыптыр. Андан процедура боюнча кийин ал деген макулдашуу долбоор жасаш керек да. 21 жылы 31 декабрда макулдашылган долбоор чыгыптыр. Долбоор бүткөндөн кийин экспертиза деген эң акыркы инстанция ошол Госстройдун экспертизасынан булар 22 апрелде өтүп атат мамлекеттик экспертизанын корутундусу да. Ошо боюнча мен азыр мындай кылалычы. Архитектордун, башка архитектордун орун басары келди, ята Назгүл Жургалбековна. Биз ушул боюнча маалымат кылып коелу, анан мындай кылалы, урматтуу ушу жердин тургундары суроодон качкандай болбойлу. Азыр ушундай экен, ушинтип биз колубуздан эчтеке келбейт экен деп кетип калгандан алыспыз. Өткөндө мэр айтты, угуп, аягына чейин угуп, такыр болбой калды деген болбойт. Карап чыгыш керек депчи. Кылдат карап чыгалы. Азыр ушунун бар, мен билем азыр кандай сөздөр болот, сиз угалы азыр маалымат катарычы. Анан болбой эле бул иштин артынан түшөлү, чогуу карап көрөлчү. Мен карап көрүшүм керек. Өткөндө депутат Талай дагы мага айтты. Мону карабасаңар болбойт. Бул маселе аябай орчундуу болуп турат депчи. Жаныбызда депутаттар турат. Бүгүнкү күндө биз аткаруу бийлиги чогуу иш кылышыбыз керек. Комитет бул жерде, комиссия бул жерде. Анан аягына жыйынтыкка чыгарышыбыз керек. Мен бирок азыр убададан алысмын да, азыр эле мындай баштайм. Токтотконго негиз жок, токтото албайбыз биякта. Сөздүн ачыгы. Бирок дальше биз ушундан иштейли. Азыр суроо берсек болот. Архитектура жооп берсе болобу, биякта? Жок, архитектура элге анан суроон анан жооп бербейлиби? Назгүл Жургалбековнанын жакында эле келген жумушка бүт начальниктери алмашкан ведомствода.
Анан кийин Назгүл Жургалбековна азыр айтып атат, инженерно-технический Жок, айткан сөзүн өзү айтып койбойбу элгечи. Ушуну тууралап го дейм. Анан неме чыгат? Жетекчиси азыр комиссияда, Ооба, комиссияда. Сиз да комиссиянын мүчөсүсүзбү ушарда? Шаар боюнча жана атайын комиссия бар го курулуштарга. Жок. Градсоветтин председатели бүгүн бир каким-то непонятным причинам келбей калды да. Себептен анын биз город кеңештен текшерип Таба эке болгон уруксатым бар, ошолор берип атат. Ооба, эч кандай комиссияга болгон ошолор берип атат. эч кандай отуруму да жок экен. Эч кандай демеси жок эле, причинасы жок эле келбей калды. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, Мурат Мукашевич, сиз өткөндө Баба Ата Узун булакта жолукканда элге ушул эле сөздөрдү айткансыз. Давайте артынан түшөлү, давайте бөгөт коелу, биз дагы мэриянын позициясы тигиндей, мына сиздин көзүңүзчө мен жооп берип коем. Угуп турсаңыз, пожалуйста. Ал жер 12 этаждан бийигирек ал жер. Мен айтпадым, ал Гостройдун карамагына карайт деп. 12 этажга чейин Бишкек шаары биздики, сиз экөөбүздүкү. 12 этаждан ал Гострой, мен айтпадымбы, мени любой кезде чакыргыла. Гостройго баралы деп. Ленин районуна барып, жок, Гострой жакында эле чалды ошол жакта барып, эч кандай чечүү жок дейт. Эч кандай жумуш жок. Гостройго биз жылдыр албайт экенбиз да, иштичи. Жок, азыр мындай кылсак туура кылбайлы бир сөз береличи азыр. Мурат Мукашевич, мындай да, сиз айтып атасыз анычы 12-15 этаждан 12 этаждан өйдөсүн Горстрой карайт деп. Гострой. Бул 12 этажга чейинки эме, бул шаарга карай турганда. Мен ошон үчүн айтып атам. Сиз өткөндө көйгөй менен таанышкансыз. Бул жерде мындай маселе көтөрүлүп атканын ал жерден элден уккансыз сизчи. Эл каршы болуп атканын билгенсиз. Ошол жерде туруп айткансыз. Мен бүгүн эле стройка кылып жокмун да. Бүгүн келип атпайсызбы бул жер? Мен сиз сурандыңыз. Мен келдим бул жергечи. Азыр течеле деп атпайсызбы? Сиз менин суроомду до конца түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Сен тиякта Ленинскийге бардым, жыйынтык жок деп атасың. Мен айтып атам, Ленинский 12 этаждан. Мен элдин өкүлү болом депчи. Мен депутат болом. Ошого сиз мени сен деп сүйлөгөнү кичине мындай госслужащийдин өзүнүн этикасы болот. Окуп алчы эми, кел. Ошол жерден кичине жаңылышпаңыз сизчи. Сөз перебивать этпеличи, кел да. Кандай сиз менин рұқсат этесиз, менин сөзүмдү перебивать эткени? Архитекторду күтүп атат. Архитектордун сөзү белгилүү болду. Караш айлангыз. Ар бир документтин башталышы ал градсоветтен башталат. Бул негизи институт градостроительства өзү градсоветке чыгарып, генпланды жасаган институт бекиткен да, градсоветтен чыгарып, положительно заключение алып, анан кийин бизге только ошондон кийин бизге документ алганга заявление түшкөн. Вот, ошон үчүн бүт болгон уруксат берүү документтер, градостроительный документация негизинде ГПИ разработка кылган, ошол негизинде берилген. Азыр Назгүл Жургалбековна, сиз азыр айтып атасыз, ИТУ соглашение берилдүүбү? Я сейчас айтат. По поводу обеспечения объекта водоснабжением были направлены в Бишкек водоканал техусловия негизинде точку подключения дали не по внутриплощадочным. Они должны были ПНС поставить и отдельную тут Монда урус баштаган толук эмен берип койдуңар уже силерчи. Болгон документ уруксат берип койдуңар ошол дейди. Экспертизага чейин булар алып. Катлабан газганга чейин уруксатты токтотулду, а бирок буга уруксат берип калды. Индивидуальный деген жерге деген кантип өзгөртсө болот? Эми шаар өйдөсүн деп атат. Бул шаар билбеш керек. Толук эмес. Шамал биз керек. Мындай, сиздин айтканыңызды түшүндүк. Документ бар деп, эми сизге суроо. Эмне үчүн шаарда коллапс, транспортный коллапс болуп атат? Ошону учитывали, когда разрешение даете? Мына жалда азыр даже днем машину негде поставить. Эртең менен кечинде шаар. Ошону учитывайте. Суу жетпей атат. Ошону учитывайте. Да, вы можете разрешение дать там, построить там 10 этажей, 12-20 этажей. Можете дать. А вот кто учитывает, что суу жетпейт, шаарда транспортный коллапс болуп атат, что смог басып калып атат. Мектептер жетпейт, садиктер жетпейт. Ошону кто учитывает? Почему вы без учета всех этих даете разрешение? Рядом стоящий дом, он будет все время в тени, вот человек солнца не будет видеть. Это учитывается вообще? Конечно, учитывается. Делаются информационные расчеты, объект проходит жизни не будет. Проходит посередине вот экспертизу всю. Ну, в будущем вообще, вот если по предложению градостроителей, конечно же, город должен расти вверх.
по этажности вверх Назгүл должен расти. Да, Журабековна, можно население я будет сразу отвечу на, увеличиваться, то да. есть сразу задам вопрос на ваш Да. вот этот, как бы, причина айтып отпайсыңар, следующее, город должен расти вверх, никто не против. Бирок город должны вверх расти ете турган райондорчу, толтура бул жактан бөлөкчү. 60 жыл, 70 жыл, 100 жыл мурун салынган жер үйлөр бар тетиги шаардын центринде. Ошол жакты реновация кылбайсыздарбы? Эмне именно ошол жактын реновациясына кылбаш керек? Ими по поступившим заявкам мы выдаем разрешительные документы. Конечно, на все это, на развитие города целый генеральный план. Бул жердин генпланга уже бул жердин генпланга кирип калган да бул жерлер. Индивидуальный застройка деп. Анан эмнеге булардын арасына силер многоэтажкаларды тыгып атасыңар? Өзү этот бекиген институт өзү чыгарып атат бул жерде многоэтажный застройка болсун деп. Кайсы мыйзамдар менен Байке суроо бериңизчи, байке. Ким болот суроо берели? Шарт кеңеш депутатымын. Относительно градостроительных вопросов. Субалиев Талай Болотбекович. Талай Болотбекович. Кайсы мыйзамдардын негизинде руководствовать этесиз? Своды правил, этот СНИПы. Какие СНИПы здесь? СНИПы. Котсаз, дагы. Самый основной закон, который вы руководствуетесь. Это вот своды правил. Это положение, это правительство. До этого кайсы мыйзамдар менен руководствуетесь? Что вы имеете в виду? Мыйзамдар бар да, закондар. Это о земельном кодексе, о жилищном кодексе. Эме барбы? Градостроительство архитектурасы, да? Ошол экинде турат, мына Мореке эмесинде биринчиден мындай да, Мурат Мукашбекович. Сөйтүп биздин фракциянын жыйыны өтүп атат. Сиздин немеңиз. Анан кийин жанагы башчыңыздар, град советтин председатель келбегениңиздер болчу биз маселе коебуз. Эмне үчүн Морекинде маселе болуп атса, элдин баары кайрылып, аябай резонанстуу болуп атса, бул эле жер эмес. Павчың Бишкек мынандай. Тетиги эмелерде бир мунагы этажкалардын жанында курулган жер вообще проблемный. Ошол үйгө түшкөндөн бери неме дейт. Мен карап чыктым документтердин баарын. Силерде мындай экен. СНИП 13.1 пункт знаете, да? О чем? 13.11. 13.1. Бул жерде мындай экен. Мындай экен да, урматтуу жашоочулар. Мен карап чыксам. Биринчи генплан түзүлөт. Генплан эми город надо расти деп, бул жерге школ түшүш керек деп 50-жылга чейин түзүлөт да. Андан кийин по иерархии неме кетиш керек экен, ПДП кетиш керек экен. То есть план детальная планировка конкретного района, микрорайона, квартала и так далее, да. И андан кийин проект застройки, ПЗ мына Морекиндечи, булар эмне кылышат? 13.1 пунктта бар экен. В некоторых случаях негизи архитектура эме менен иерархия менен кеткенде генплан, потом ПДП, анан ПЗ да турабы. А 13-чү бир пунктка киргизип коюштур, это правительстводан киргизген да, эми строительный лобби болгондо. В некоторых случаях ПДПны карабай эле, ПЗны деп турупчу. То есть генпланды негизинде деп туруп эле, анан генпланда турат да нарисовано. Бул жерлер 50-жылга чейин ушулардын баары немеге түшүш керек депчи. И ошонун негизинде булар неме кылышат экен. Тиги жанагынтип мону ПЗны берип атышат. Бул жерде, я так думаю, я предполагаю, коррупционный схема бар. Бар, сөз берип турган мына элдин баары билет. Мен айтпаган баары билет. Андан кийин булар ошол экинди бергенден кийин бул жерде мындай да Мореки эмеде градостроительство архитектурада турат. Общественное обсуждение кылдыңарбы эле Мореки боюнча? Потом мындай да жанагы айтып атпайбы, биз жаңы шаарга которулдук деп это эме эмес, правопреемственность деген бар. Все равно булар деген ход шаарга коюлуп эмеге тиге карайбы, все равно правопреемниктер булар. Ошон үчүн те, которые вынесены решение баягы мурун эле, анын баардыгына ушуларга суроолорду беришибиз керек. Ошон үчүн могул жерде мындай турат. Мына азыр келип эле мен карадым. Могул жерде ар бир эмеде на базируемом месте канча этаж курулат, канча неме баардыгы болуш керек экен. Мореке эмеде 28 пунктта турат, ничего нет. Вот мына. На стадии строительства субъекта строительства обязан обеспечить информирование третьих лиц о строительстве. То есть третьи лица это они, жители. Вот мына. Закон о градостроительстве, архитектуре, да? Дальше. Не было этого сделано, да? Третьих лиц о строительстве объекта посредством размещения на земельном участке либо объекте недвижимости в обозримом для третьих лиц места информацию, в которой указывается вид строительного намерения,
графическое изображение, то, что вот нарисовано, да? Объекты строительства, параметры строительства, могул жерде жөн эле квартиранын параметры жок. Мунун баарын караган эмессиңер. Параметр объекта, адрес объекта, данные о субъекте строительства, наименование, контактные данные, номер лицензии. Ничего нет. Да, дальше. Схема земельного участка в указании зоны застройки, наличие положительной заключительной экспертизы, проекта документации и дата его выдачи. Ничего такого нету. Потом, мореки эме болгондон кийин общественное обсуждение болуш керек. Общественное обсуждениега чакырышыңар керек третий лицаларды. Это тоже не было сделано. Поэтому мунун бардыгы сиздердин кетирген каталыктар. Мына ушуларды сиздердин эметкен үчүн элдин баары страдает. Возможно. Исполнительный орган. А вот этот данный пункт, он в АГЗ прописывается, и его исполнение у нас Госархстройнадзор должен его проверять. Они обязательно до начала строительства, они должны в это ответить. Мен айтып берейин. Мен Атакеев Жодарбек Акжолтович, мен Бишкек шаарынын архитектура курулуш көзөмөл контролунун начальниги болом. Бул стройкалар башталганда биз жана жарым жылга токтоп калды деп атпайсызбы? Жарым жыл биз реестрге киргизбей койгонбуз. Но элдердин жалобы бар, бизге жазганда. Вообще ГКМ да текшерди, биякта прокуратура да текшерди. Аягында архитектурадан разрешенияларын бүт партияның колунда турса, эмне үчүн сен акча требовать этип атасың деди бизденчи. Значит, мне бербей атасың. Айла жок, киргиздик реестрге. Потому что все документы есть. Эл ойлоп атат, силер акча алып туруп, разрешение берди деп. Мына ГКМ текшергенде бүт баары билет, мэрдин баары билет. Например, Жок, силер элдин үнүн алдыга алып, эгерде морек мыйзамдын негизинде эл бизди ошон үчүн 6 ай кармадык. Ошон үчүн 6 ай кармадык. Любой мамлекеттин негиздөөчүсү бул эл. Сиз жакында буга чейин архитектураны сиз көрүп кеткенсиз буга чейин. До этого. Жок. Ну хорошо, все равно вице-мэр өкүл болуп келгенден кийин, мэрдин ордуна келгенден кийин сиз ушул курулуп атканда эмне үчүн общественное обсуждение третий лицаларды, когда утверждали генплан, то есть проект застройки, да, почему мыйзамда турат, градация архитектурада турат, что общественное обсуждение болуш керек, не менее 2 месяцев, тигүү деген, право граждан деген бар. Тем более, если тетиги жарга высоко эмелерди салынып атса, бир жөн. Ал эми моундай жерлерге салып атканда эмне үчүн третий лицалар элди чакырган жоксуздар? Почему ни один раз такого не произошло? Жооп бериңиз. Мына мен сөздүн башында айттым да. Менде деле возможно мындай подозрение бар да. Анткени сиз да иштеген жоксуз, мен да иштеген жокмун. Бирөөлөр балким ошону жасап коюп, мына ошонун кесепетинде биз баарыбыз кыйналып атабыз да бул жердечи. Мен ошо сиз айтып аткан боюнча айтсам, давайте депутаттар силер биздер чогуу отуруп туруп. Андай боло турган болсо, моундай стройкаларды токтотпойсуңарбы? Жок, чогуучу. Болуп аткан жеринен в процессе стройки токтото турбайсыңарбы? Закон бул жерде одуна бузулуп аткандан кийин. Ошо токтотконго бизге азыр негиз керек да. Айтып атпаймын мына негиз сизге. Сол негиздерди общественное обсуждение привлечение третьих лиц деп атат. Силер айтып атасыздар, эч кимден азыр уруксат сурабайт. Аягына чейин чыгып коеюн. Баки айтып аткан жанагы немелер кызыл менен чейип койбодуңузбу? Нарушениялар. Ошонун баарын тең в ходе обсуждений карап, мен да в ходе ознакомления мен пятница күнү алдым. В ходе ознакомления было выявлено деп туруп. Ошого корунтуну чыгарбайлыбы? Досудебный биз ошолорду корунту чыгарбайлыбы? Чыгаргыла да, силердин исполнительный орган. Мен ошон үчүн келдим да. Ошо мен ошон үчүн келдим. Чыгаргыла. Сиздер дайыр 16 майда эме болду. Тиги сиз баягы мурун баба ата менен жолукканда ошол жерде айтасыз. 16 майда мэрияда эмне чечим кабыл алдыңыздар? Мен ошол баба акча беришик. Госстройго жиберип мен айтам, госстройдуку экен, 12 этаждан бийик экен, ал биздин карамабызга кирбейт экен депчи. Эми ошол госстрой эми ал биз кандай влияние жок да. Влияние жок. Госстрой корсак мэрияга сатаган. Мындайда архитектура госстройдо болчу. Мен жооп берейин. Мындайда акчачтачы мындай кылат. Талай мындай кылатчы да. Сиз азыр сөздүн башында айттыңыз. Мэр айтты дедиңиз, чечилбей турган маселе жок, чечилет дедиңиз, туурабы? Мэр айтты дедиңиз, карап көргүлө дедиңиз. Бир. Экинчиден сиз келип өзүңүз үч жерден айттыңыз.
действительно бул жерде да мен силер тараптамын. Там бөлөккө чыгып атат, могу үйдөн наркы үйгө түкүрсө түкүрүк чыгат, суу жетпейт, бүт маселе турат. Бирок айтып атабыз, бул токтотууга соттун чечими керек. Биздин колубуздан келбейт деп атабыз да. Эми соттун чечимине пайда негизи мэрия бериш керек эле да, элдин жалобасынын негизинде. Причиналарды мына урматтуу депутат айтып берип атат, архитектуранын өкүлү айтып берип атат, сиз өзүңүз айтып атасыз кемчиликтерди. Мына бул киши айтып атат, биз вынужден болуп бердик деп атат да. Значит, основания бар. Биз жителдер дагы сиздерге, урматтуу Мукат Мукашевич, давайте жардам берели. Азыр сиздер биз көчө арыз чыштаганбыз, госстрой менен архитектурага чыштаганбыз. Экспертизанын заключениясын жокко чыгарып бергиле депчи. Ушул стройкалар жүрүп аткан стройкалардын заключениясын жокко чыгарып бергиле деп бердик. Естественно, алар жазат, нет деген, отказ деген берет. Ошо отказдын негизинде биз жителдер сотко берели, тезиретипчи. Сиздер служба, эл тараптуу коюп туруп, ошого подключать этип, архитектура, морик, ушул тез вариант болобу? Айтып атпаймынбы? Мону жазап алчы чогуу, ана сотко берели да, мен досу деп мону бар. Хорошо, сотко сиздер бересиздерби же биз берелиз? Мунун баарды, конечно, жакшы. Жок, силер унтуп каласыңар чоюлуп жүрө берет. Биз берели, силер поддержка бергиле, тезирээк. Вот эмкини деле деп атып сотко беребиз. Мунун баарды сиз айтып аткандын баарды, конечно, өзүнчө бир чара жакшы болгону. Бирок мыйзамга өзгөртүү киргизмейинче, мына мэрия аткаруу бийлиги өзүнүн сунушун киргизип, мына элдин көйгөй мондой экен, эл каршы чыгып атыптыр ушуга деп, муну оңдойлу, мына положение, мына законду оңдойлу деп өздөрү сунуш киргизмейинче буну токтотуш кыйын. Эч кайсы сортто мен мыйзамга урматтуу депутаттар, мына үчөөңөр турасыздар, 3 депутат турасыздар. Биз элдер сиздерге чоң үмүт менен артабыз. Ошол мыйзамды өзүңөрдүн комитетиңерге карап туруп, элдин атынан урматтуу депутаттар киргизтирип бергиле. Жогорку кеңешке чыгыш керек болсо сиздерге жогорку чыгар. Ушул районда, Ынтымак районунда бул анткени мына смогда ушундан эшөө күчөйт. Анткени шамалды бүт ушулар тосот. Мына магистралдын үстү тиги эме болду эле. Магистралдын үйүнө үстүнө этаж курулду эле. Былтыр күчтүү болду смогчу. Эми мындан бияк күчтүү болот да. Анан баягы эми ошону сүйлөп аткан адамдарга деле уят нерсе. Ошол суу этаж үйлөр курулуп, ошонун себебинен суу асайып атканын айта албай анан мөңгү эрибей атат деп коет. Мөңгү эрип рейкалары батпайт да тияктачы. Бул уят эле нерсе бир отмазкалар да. Жанагы неменди айтып коеюнбу? Жана Баба ата деп жана арча бешиктечи. Ошонун бер жагындагы берки жана 15 этаж, берки жагындагысы, жанындагысын дагы бар делек го, жанындагысы. Анысы 6 этаж. Ага биз мынакей бүт документтин баары тең бар. Биз реестрге албай атабыз. Ал бизди сотко берди азыр. Документ ошон үчүн сиз айткандай действительно законго изменение киргизиш керек дагы. Жок, силер сунуш кылбайсыздарбы? Биз давно сунуш кылбайбыз. Артыңызда турган кишичи, Кубат Мусаев деген ушул айылда айыл өкмөт болуп, ынтымакты элди ушул киши тетиги министрлер менен согушуп туруп жерди бөлдүрүп берген киши. Мыйзамды ушул жакшы билет, ушуга береличи сөз. Көзө байке, тартатсыңыздар. Просто мындай жөнөкөй кыргызча айтайын. Момча жалпак үйлөр турса, чоңсой текакка чейин көтөрсө. Эди көрүнүштөр баса албай калат го, коросунан чыгып. Ушу жагын деле ойлонбойбу архитектор. Башканы айтпай эле коеюн. Суу жок, течпейт. Канализация жок. Свет ошусу жетишпейт ал жерде. Ага карабай туруп бердиңер менен. Бул салат үйдү. Экинчиден жол тар, көчө тар. Машиналар тигини Бакаева менен тиги Узун булакта кирип чыга албай жаш балдарды коюп кетип. Арасында. Мындай ойлонуш керек го, элди ойлош керек да. Тегерегинде элди ойлош керек. Акча деген ал каражат бересиң, бүгүн бар, эртең жок. Баары акча менен чечилет, аны баарыбыз билебиз. Мына мен Абдрахмановда турам, 110 на 10 киловатт өтөт. Мен элементарно 100 чайын деп уруксат алып эскисин жасатып барсам, архитектор уруксат бербей койду. Эмне десем, высоко. Ошол эле катарда детсад, мончо, магазиндер ачылат. Кандай чүйсө. Мына Медерево көчөдө жана жаңы салынган элитный үйдөн балкондон колуңду сунсаң, жетчидей болуп турасың, высоковольтный. Как им разрешение дали? Или выборочный подход у вас? Не пойму, что происходит в городе. Бишкектен аверин кетирдиңер. Бишкек шаар болбой эле бир. Жана колхоздон жабамыз. Ушу жагын ойлош керек. Мына ошол жерде уруксат алып атканда мен 4 жыл мага эч ким уруксат бербей койгон. Тектонический разлом өтөт. Бир этаж үйгө курганга уруксат жок деп атып араң берген. Эми бул жерде тектонический разлом отменили, что ли? Могу жакта мына
Чыңгыз Айтматов катары менен ВДНХны көздөй тамдар салынып атат. Тияка бирөө жазып коюптур. 101 метр бийикте үйдү салам деп турат. Муну кандай улуксат алат? Гете кутуат мени тектонический разлом. Жок белем. Шунун баарын тең ойлонбойлу, элди ойлобойсуңар. Шунун негизинде момундай болуп чыгып атат. Эми мына тиги Бакаева менен Узун Булак жанагы Бабата тигилерди 4-5 үй сатып ийиптир. Ушундайларга. Эми ал жерде ызылдашса баягында милициялар тап келип туруп алып ийди мондай чогулган элди. Значит, акча чечет экен да бар. Мындай закон, мыйзам, элдин ою дегенди эч ким укпай калыптыр. Ушул абдан өкүнүчтүү. Сталинди айтып койбойсузбу? Сталин. Ушул абдан өкүнүчтүү. Ошол да. Бошечтон даже мына азыр мына өзүңүз көрүп атасыздар, өткөндө биздин Могу көчөдө эми өтө чоң трагедия болду. Өзүңүздөр да билесиз, мына Могу кошунабыздын 17 жаштагы баласын бычак менен ботанический садтан сайып кетти, мына служба билет да. 17 жашта бала. Ошонун жаназасы окубастан моголар токтобойт да, мусулмандар болбосочу. Жаназа окулбастан такылат. Кроме суббота воскресенье тынычтык жок. Милиция чакырып көрдүк, МТУну чакырып көрдүк. Жок дегенде суббота воскресеньеде тынычтык жок. Күн-түн суббота жаназа окулуп аткан убакта токтогон жок. Бул эми адам мусулмандын оюна келбей турган нерсе 2 саат. Ошол жерде балдар мындай мусулман болсо түшүп келип жаназага туруп койсо болмок, жок дегендечи. Анан бул эми беспредел да, мындайча айткандачы. Беспредел мындай. Адамгерчилик касиеттен кеткендик да булчу. Урматтуу депутаттар, урматтуу нелер, бул бир эле үй эмес, бул жерге 2 үй турат, ушундай. 2 үй түшөт. Койдон көрдүңүздөр? Мына экинчиси бул жак бетте турат. Анан кийин булар выходной бул эс алып атабы, майрамбы, майрам эмес карашпайт. Эртең менен саат 8-7-8ден баштаса түнү менен иштешет. Берде элдер жумуштан келет, чарчайт, аябай угулат, кичинекей балдар бар. Уктай албайт. Бир талап коелду да. Мурат Мукашев, эгерде туура көрсөңүздөр, урматтуу эл, эгерде туура көрсөңүздөр бир талап коелду. Азыркы мына жүрүп аткан стройкалардын баарын токтотуш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, мыйзамга өзгөртүүнү сунушун силер киргизиңиздер. Бул экинчиси. Элдин үнүн аягына чейин уккула. Мына биз ушул элдин чогулуштарына канча деген службалардын башчыларын чакырдык да мына бүгүнчө. Мына келгени сиз болдуңуз, сиз болдуңуз. Эмесе мына өзүңүз дагы өткөндө күбө болгонсуз, силерди чип бараткан жериңерден кармап, мэрдига дагы айткам. Урматтуу мэр, биз ушундай чогулуп атабыз, келип бериңиз. Десем менин позициям эл менен белгилүү. Мен ал жакка бара албайм деген бойдон кетип калды сизге чыктым. У них совесть нечиста. Элдин көзүн карай албайт. Мындай болчу. Андай болбосо, менен элечи, сот берип элечи, сот менен токтотуп турсак болот. До разборка деп туруп эле сот менен токтотсок болот. Мен азырчы ГАСктын атына кат жазайын өзүм атыман. Бир 10 күнгө токтотуп турмун мону депчи. Анан мен разборка кылайлычы. Бул жерде бир кишини дарсылатпай, иштетпей токтотоюн. Өзүмө мен жоопкерчилик алып атам да. Токтотолу. Анан кийин көрөлчү. Анан 10 күндөн кийинкисин кандай кыласыңар? Жок, мен азыр ага чейин бир неме кылалычы, бир аракет кылып положение иштеп чыгыңыз. Сиз айтып атасыздар, жаназа окуса теги токтобой жатат дечи, мен ошого жиним келет. Это было воскресенье, байке. Ошонун баарын жаназада. Токтотолу, мынакей, эртеңден баштап, эртең баштасак силерге эртең кат келет. Эртеңден баштап. Басбарар курултайда дагы ушу, мына наркы көчө. Жок, азыр. Ошондой кылалы. Анан жанагы сунуштар киргизишпедиби депутаттар? Ошол сунуштарды да карап көрөлү, документтерди мен кайрадан карап чыгайын. Балким все равно жанагы акт ввода в эксплуатацию, тиги немесин проектсин, экспертизасын мен карап чыгалчы жашлап. Мен сурап аткан себеби ошол болчу да. Карап чыгалчы. Анан сотко берелчи, мындай, таап алчы бир неме. Сизге мындай тапшырма. Мореки эме свод снип турат. Свод эме депчи. Строительные нормы Кыргызской Республики. Это утверждается правительство. Правительство сунуш бергиз. Вот 13 пункт турат, жана геймплан. Потом вот на 13.1 пункт 1. Допускается выполнение проекта застройки без утвержденного проекта детальной планировки. Вот уж яхта зарыта. То есть, егерде проект детальной планировки болгондо, мындай болбойт болчу. Именно мына допускается выполнение проекта застройки без утверждения проекта детальной планировки, да?
с разработкой линии градостроительного регулирования и внесение изменений в соответствии с генеральным планом. Вот это есть. Протокольный поручение берет сізге. Мореки пункту, мореки жерде абзац салып ташташ керек. Ошондо биринчи генплан болот, потом ПДП, то есть детальные планировки, да? Потом только ПЗ только. А силер мореке таянып алып туруп, генпланда деген баягы 50-жыл деген эта бул туура да. Эме шаар өсүш керек, өйдө өсүш керек да, туура. Анын баарын 50 жылдан кийин эмне болот, биз ким билет, туурабы? 50-жылдар түшөр, баягы технологиялар эметип, но бирок ПДП болсун, детальный планировка болсун. Ушуга таянып алып, градостроительный эме, градсовет деген бир монстр бар экен. Мен анын положениянын баарын окуп чыктым. Өздөрүнүн эмелерин чөткөн, кстати, канча эме болду, тиги жакынкы жылы канча неметтиңер? Комиссия өткөрдү. Градсовета сколько Градсовет, да. Ну, порядка 20 не нужно, да? 20, да? Да, ну, больше И вот 20 20-нин баарында, вот жанагы мына градостроительный турбайбы, ошол жерде мен бир нерселерди окуп берейин. Мына закон о градостроительстве деп турат. Ошол жерде мына мен өзүм эметип койгом. Отметка кылып койгом. Закон. Цели, задачи деп турат. Соблюдение частных прав деп турат. Котусаңыздар. Субъект градостроительной градостроительной деятельности граждане кирет. Дальше субъект кирет граждане. Дальше статья 80 граждан, общественное объединение, юридические лица вправе принять участие в любой стадии градостроительной документации. В любой стадии, если затрагивает права и их интересы. То есть граждане имеют право. Да? Государственные органы власти, органы местного самоуправления, общественные организации, должностные лица, граждане обязаны соблюдать права других субъектов градостроительной документации. То есть градостроительной архитектурной деятельности. То есть это граждане, субъект. Да? Равные юридические права в соответствии деп турат. Дальше. Город Бишкек. Особый статус деп турат. Ал эмне үчүн? Город Бишкек устанавливается статус территориальных объектов и градостроительных зон особого регулирования. Что-нибудь понимаете? Ну, что это значит? Теми же градостроительными документами устанавливаются зоны, где действуют определенные правила. Нет, город Бишкек весь относится к особому регулированию. Ну, зона особого регулирования. Не расписано. У нас город Бишкек устанавливается статус территориальных объектов или территориальных зон особого регулирования. Это мы да? Ну, что это значит? Это относительно, наверное, это МСУ всех. Ошол, могу жакшы айтып атасыздар. Кошунанын макулдуу керек деген нерсе азыркыда кереги жок деген мурда бар болчу. Мурда болуп алып салгансыңар. Алып алып койгон. Ошону эле киргизсе эле болду. Строительный компанияны мафия кылды да. Жогорку кеңеште мындай жаткан жогорку кеңешти сатып алды, ошону алдырып салды. Третий лица дегенде обязательно мына салардын астына объявление кылыш. Бул жерде деле 36 статья турат. 36 пункта. При разработке принятия генеральных планов детальной планировки кварталов государственных органов местного самоуправления обязаны проводить общественные слушания. По ним цели учета мнения населения соответствующей территории. Проекты застройки. Некого. Есть хотя бы место. О дате и место проведения общественных слушаний государственный орган обязан уведомить население не менее чем за 2 месяца. Это генеральный план? Нет, на стадии ПДП, да, баарында турат. Тиги жакта турбай, мен сизге окуп бердим, на все стадии они имеют право участвовать. Турат, а дате времени обязан уведомить население на месяц, на 2 месяца до их проведения через средства массовой информации с одновременным размещением проектов генеральных планов детальной планировки районов, кварталов на официальном сайте. Указанным органам и общественным доступным служебным зданий. Нету. Жок. Утверждение генерального плана населенного пункта должны быть размещены на официальных сайтах. Не, карадым сайтыңызда. Там тоже нету. Общественное обсуждение деген жок ал жерде. Вообще маселе жок. Мен карадым сиздин сайтыңызда. Орган местности и в общественно доступном месте их служебных зданий в виде схем застроек населенных пунктов без ограждения, отражения топографических основ и координат. То есть мына бардык неме мыйзам турат. Сиздер элдин укуктарын бардын бузуп атасыздар. Эми мен сунушум кийинки сессияга
Бишкек архитектордун отчетун немесин угалы. Бул качество застройка, заслуженная информация. Менин предложениямда жок, биз фракцияда чечим чыгарабыз азыр. Фракцияны чечим чыгаралы. Азыр эмени тиги Бишкек архитектурасынын отчет о деятельности угалы. Бакын мен дошумду урматтуу турайым коюп койсоңуз. Мен дошум. Азырчы. Калай аз берме. Мен Мурат Мукашевич элдин атынан, урматтуу элдер, мына мен азыр вице-мэрге Мурат Мукашевичке биринчи ыраазычылыгымды айтайын. Анткени мына 10 күн токтотом деди. 10 күн токтотом деди. Анан дальше чечер. Мунуңузга рахмат. Жол бир. Экинчиден азыркы мына депутаттар айтып атканды протокольный булар кайрыла сиздерге. Анан сиздер мына 10 күн токтосоңуз эле мен сизге айтам. Сизди бүт жагынан тепкеле строительный компаниянын жермалыктары. Сиз азыр Сиз элдин көйгөйүн чече турган кызматкер болсоңуз, шаардын көйгөйүн чече турган кызматкер болсоңуз, ошол тепкилегендерге чыдап, элдин көйгөйүн көрүп, ушул мыйдандыкты чечип бересиз. Анткени мына азыр Перимайскийде де канча жылдан Киевский Советскийдин жээгиндеги талкаланма канча жылдан бери бир да президент убагында ала алмаган нерселерди алып атасыңар. Значит, силер сможете, если захотите. Ошон үчүн чоң үмүт менен артабыз, депутаттар, сиздерге чоң үмүт менен артабыз. Чечип токтотуп, анан дальше бир жагдай бар да. Бул эле сиздердин эле эмес. Көп. Шаар боюнча толтур. Азыр тете Агорго, Агордолорго киришти. Шаарды өркүндөткөнгө биз каршы эмеспиз. Урматтуу депутаттар, шаардын центринен, микрорайондордон баштагылачы ошол жакта. Биз кол чаап көтөрөбүз. Эме сизге протоколный поручение атабыз. Мостройкаларды токтотушуңуздар керек да. Мен да бир сөз айтып коеюн. Заявление болуп атат, что одоно бузулуп. Урматтуу биздин кошуналар, урматтуу мынакей мэриянын кызматкерлери, депутаттар. Эми силерге мына айтып коеюн. Президентибиз жазып бир 21-жылы мартта указ о мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости депчи. Ошол жерде жазып атат. Пересмотреть нормы и требования к проектированию дейт архитекторам да айтып атабыз. Расположению и строительству высотных зданий дейт. Для обеспечения циркуляции воздуха деп атат. Бир көрөт астары населенных пунктов дейт. С учетом перспектив развития города и многолетних режимов ветров дейт. Это роза ветров. А роза ветров деген эмне? Роза ветров деген мынакей. Чоңардын үстүнөн бияктан келип атабы, бияка тоодон шаардын ичине тазаба. Ортосу жактан кирип атабы, нары көк жардагы кирип атабы, бияк күнтүү. Эми ушул жактын баарын тең ушундай этаждар менен тосуп койдук. Шаардын ичи азыр эмне болуп атат? Кышында смог, жайында асфальт кайнап атат, Ошол жерде иштеп атасыздар. Биз ошол жакта жашап атабыз, баарыбыз тең иштейбиз, Эми ошону президент түшүнүп ошону айтып атат. Жаппагыла роза ветровду деп атат. Президент тукпай атпайсыңар архитекторлор. Уруксат берип атпайсыңарбы? Эмне үчүн мындай кылып атасыңар? Эмне үчүн мындай кылып атасыңар? Биз патриот катары, Бишкек шаарынын тургундары катары силерден неметебиз? Талап кылабыз. Токтот кылам монда биз бирден. Биз ошонучу айтат. Бул коррупционный жол менен уруксат алынган. Мунун баары ат менен болуш керек. Ат менен кылгыла баарын тең. Анан бердеги мындай прецедент болуп атат. Биякта үйдү бузуп атат, наркы бузуп атат. Тагы көк жар башталды, биягы күнтүү. Чүй регионун баары, тоодун этегинин баары этажный болуп калды. Шаардын ичи эмне болот? Ким ойлойт муну? Анан көрөбүз. Президент айткандай, тоолорго, жапстоолорго Турцияда кандай? Будан жаман таштардын үстүнөн немени өстүрүп атат. Бактарды, жанагындай сосналарды отуруп атат, кантип өстүрүп атат. Жанагындай капельный менен сугарып атат. Ошон үчүн көктөнүп атат. Көкмөк аяка барсаң. Бүт баары аба таза болуп атат аякта. А бизге эч ким эстемен ойлоп эле, убактылуу акча алып, уруксат бере коюш керек. Сиздер эч кандай кем план жок. Социальный напряжение сиздер аркылуу. Ар кайсы жерде мына бул жерде болуп атабы, тиги жерде Агоргодо ушундай социальный напряжение элди өзүңүздөр баягындай жаман нерселерге түртүп атасыздар да. Ошол үчүн мореки мыйзамдардын баарына немени киргизгиле, сунуштарыңарды бергиле. Градсоветти мен билбейм, эл билбейм, прямой эфирде өткөрүп өткөн, бирок деген градсоветти деген ушу элдин катышуусу, общественность катышуусу менен өткөрсөңүздөр болмок. Ошон үчүн широкий информированность болуш керек. Сиздер аны бир дегенде аракет кылалычы, ошону киргизип алсак. Макулдук эмес. Кечиресиз. Мына депутат, урматтуу депутат айтып кеткен документтерде баары эле жазылып турат. Макулдук азыр жок экен азыр. Жок, азыр жок экен да. Азыр жок деле. Достаточно там пунктов. Ошо баа бир карын майды бир кумалак чиртет деген, ичинде 2-3 такие чым-чым чытап кеткен пункттар бар экен. Именно
өтө коррупционный риски деген ар бир закон ошону кандай кылып өткүзөт? Ошол пункттарды эле алдагы закондун баарын жокко чыгарып коюп атат. Ошо 2-3 эле пункт. Бүт жазы, жозу ошо пункттарды алып салса, сонун эле закон. Бул жерде элдин согласиясын бул жерде учитывать надо. Учитывать. Туугандар эми берде контролирующий орган баштап берели эми, баштап берели. ошолор караш керек да. Баштайлы. Көп сөз азыр бизге протокол поручение берет бизге. Биз баштап токтотуп монучу бир баштайлычы эми. Баягы сөз көбөйүп кетет бекерчи. Азыр кайра эле айланып өтөрүз. Мунун баарын талдаш керек да. Кубат байкебиз бар го, дагы бир жана неме токтоп айтып койсунчу ошону. Тарых. Биздин чоң арыкта илгери Ниязалиев Асанкул деген киши болгон. 1936-жылы заместитель председателя Фрунзенского горисполкома. Анан ал киши биз чоң арык айыл өкмөтү болуп турганда экөөбүз көп сырдашып көп сүйлөшөр элек. 36-жылы Кыргыз ССР болуп бекигенден кийин Кыргыз ССРдин конституциясы бекиген. Анан Борбор шаар деп Фрунзе шаары аталган. Ошондо Ленинграддан, Москвадан архитекторлор келген. Биздин Бишкекте Кыргыздын архитекторлору биригип анан Фрунзенин ген планын иштеп чыккан. Иштеп чыгып анан ал убакта ошо борбор шаарлардын ген планын Сталин бекитишкен. Анан Сталинге барышат, 2 ай күтөт. Сталинге кире албайчы. Анан 2 ай бүтүп, 3-нчы айга кетерде Поскребишев айтат, бүгүн кабыл алат эле, саат 10 болуп кетти. Даяр тургула, бар вес ала бергиле, постпредставага биз керек болсо чакырып алабыз деп. Таң атканча күтүшөт, жок. Эртең менен саат 10-дан чакырып, Поскребишев ген планды берип атпайбы? Биздин өкүлдөрүбүзгө. Сталин түнкү саат 3-тө карап чыкты дейт. Анан замечаниясын жазып койду, ошого карата кура бергиле деп анан Сталин бекиткен ген план болгон. Ошондо 2 замечание жазыптыр Сталин. Кызыл карандаш менен ушу чоң арык турган жерге промзона курулмак экен. Промзонаны айтыптыр, жерге курганга болбойт, поскольку роза ветров с гор поступает в город, здесь нельзя строить деп тургандан кийин кызыл карандаш менен востокко, анан западка чийип койгон экен. Ошондон жана восточный, анан западный промзона. Сталин биздин тағдырыбыз ойлоп атат. Караңызчы, биякта көрбөй келип билбей туруп эле тетиякта Москвадан чечип атат. Бул бир. Экинчиси, трамвайный жолдор салмак экен шаардын ичине. Ага да крест коюптур. Мы город Москвы избавить не можем от стука колес. Молодой город должен рваться без стука колес. Стука жазып койгон экен. Мына Сталиндин гениалдуулугу көрбөй билбей туруп, биздин мына 100 жылдан кийин болуп аткан окуя, мына биздин архитектура, ученыйсыңар да, архитектор окугансыңар, билимдүүсүңөр барыңар. Билип туруп өзүбүздүн шаарды өзүбүз талкалап атканыма жаман болом да. Жогорку зона деген бул легкий города. Шаарга таза аба, бакшак өсүш керек. Мына айтып коеюн сизге. Проспект Мираны Чыңгыз Айтматович азырына 100 миң этажды. Южный деп турак жай куруп атпайбы? Ошонун тушундагы сонун арча, дуптар, теректин баары курап турат. Тетияктан бир абышка көй суу жыгабыз, ошол жетпей койду жергечи. Кече күнү мен Фейсбукка чыгарып койдум. Ой, бул жерди карасаңар, Зеленстрой карабайбы. Эми сонун арчалар, дуптар күйүп атайын кылып атат. Анткени ал тиги Южныйдын маңдайын ачыш керек. Албактарды жок кылыш керек. Сугарылбай турат мына. Мен сууну канча жыгабыз? Биз кеткенден эле кайра болуп сап жетпей койду ошо. Ошондо бир карап койсоңуз. Анткени ошол бактар эмгек кылып акчага коротулуп тигилген да, туурабы? Эми бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн ошо бактарды өлтүрүп койгонго болбойт го. Ал силерге шаарга, ошо мэрияга таза алып барып арча. Туурабы? Вот, ушуну карап койгула. Мейли эми урматтуу ынтымактын жашоочулары, уктук бардык өйгөйлөрдүн баарын фракционный заседание кылабыз, поручение беребиз полностью. Мынакей биздин мэриянын өкүлдөрүнө. Биз ушу менен анда биздин жыйыныбызды аяктайлы. Азырчы Элнура, могу тиги стройканда көрүп коюңуздар, я курултайда мына. Турганда эле чоңуңуздар. Протокольный поручение бердик. Элнура, тигине башына кран көрүнүп турат. Анан кийин эме просто мен түшүнбөйм да. Вот, например, мен тетиги Восток 5 бар, Восток 6, Карпинка тегереңчи. Эски үйлөр.
ошол жакты генпланды 23 жылы, 22 жылы разработан экен. Ошол жакты бербейсиздерби? Ошол Төкөлүк бар мында. Кузнечный крепость деген бар. Вообще ужасно. Ошол жактарды анан эле бүт эле мындай жылмас өздөрү да даяр. Азырчы, урматтуу элдер, эме жителдер, мындай. Баягы сүйлөшкөн боюнча 30-июнь күнү Горький паркына митингге чыгабызбы же чыкпайбызбы? Чыгабызбы? Же мэрия службасынан ишенип ат минтетели айтыңыздар уже. 10 күндө өдүр. Күтпөйсүздөр 10 күн. Аны курултайды көрөбүз, ооба, курултайды көрөбүз. Урматтуу Мурат Мукашев, эмне кылалы ушул экен? Чыкканга жоюлса жетишет. Эми Сизге сурак бер десеңиз, мына сизге ишенич менен ат минтете турат. мен айтып атпайм, иштеличи, бактайлычы. Андай болсо, кичине убакыт Чыкканда чечилип калбайт берели. Мына депутаттар турду, указанияны берип атат. Мурат Мукашев өзү сиздер менен деп атат, 10 күнүн ичине чейин буякты токтотом деп атат. Мына эртең эле көрүнөт. Биз уже токтош керек. Июль, август эме каникул деп коет, анан сентябрдагыга бул маселени вообще бул проблема Бишкекте сессияга чыгарат. Бул эмес да. Биз вообще эмелер боюнча Булар күнү түнү иштешип атат. Ошого чейин токтош. Урматтуу айтат. Служба архивдер Сразу эртең токтотосуз. Пожалуйста. Эртең эле токтотосуздар. Тиги депутаттар бизге протокольный поручение берели менен кат жазам, токтотуп тастайсың. Бербейбиз деген гарантия. Карап эле сабат ал. Сабат атат көрөсүң. Ошонун асасында эл барды чыгып туруп бардык депутаттар немелер келип мэриядан келген токтотобуз деген. Азыр кайра башталды. Бизде азыр суу жок болуп атса 4 блоктоп высоткаларды салат. Ар каяктан суу алат. Көйгөй болобуз да. Каржан документацияны көбүн эле ошо архитектура берет турсат. Бишкек архитектурасы, Болду. Жок, мындай да. Проект жазалат турабы башында. Анан проект болсо деген гострой кетет, госэкспертиза. Ошонун баарын өтүп атпайбы эми? Ошо стадиянын баары өтүп атпайбы? Госэкспертизанын деле эки башы жок да. Ошол экспертиза чарп берет. Чарп берет да, жарайт депчи. Эми азыр 10 күндө эми талкалап ташып бүт барынча эмичи мондайлардын баарын ызчуманы көтөрүп коюп, биз азабын тартып атабыз. Жооп бергенсиздер. Жооп бергенбиз. Кана ошолорчу тиги балдарчы. Мурун ошону жайлап кетип туура эмес кылганда каяктуу ошолорчу. Көз салпады. 12 этаж үй салынды. Маңдайын өтөдү мына. Могу жер эмеспи маңдайы? İçine girmeyi. Beton neyi salınır? Beton. Buna panel yüzünde duruyor. Panel yüzünde. Bunlar bu başlayan koydu. Muğreti 4 günde bitti. Birinci taşı için. Toğutu taşkım. Bu böyle ki. Жана Акбата менен Бабата мененче узун булактык эмне болот аталар? Токтоду же дальше эле уланып атабы? Административный жалоба берди. Эме компанияларгабы? Жокко чыгаруу боюнча. Алар жанагы 12 этаждан өйдө дегенди айтып атпаймынбы? Аны мамлекет деген курулуш агенттиги карайт. Аны деген административный жалоба деп да. Жанагы жана чакан жергечи? Аны болсо токтоттук биз. Токтотту да? Биз аны деген азыр реестрге албай атабыз. Реестргечи. Жанакы компанияныкын, эми ал токтотпосо өзү эле банкрот болот ал. Сала берсечи дальше. Аны биз албай койдук да. Реестрге. Келсин могу көлөккө көрүп тура алайчы. Алдыга эле айдап салгыла, алдыга эле. Тек көлөккө көлө. Мына болгон бетон менен бар мону 1 жыл, 1 айда талкалаган агалы. 1 айда. Параллельно срочно стройка менен тошода ушул жактан оор техника жүрбөсүн деп дагы токтотуп берсеңер болот. Чыккан, буйрук чыккан. Мэриянын кескемеси чыккан. 28 градустан бар. Алардын бетон мешалкасы жалкада бияк менен келбейт да. Эми могу жол менен келип атат. Талкалап. Болгону асфальт 8 см салынган. Мондай оор жүктүү машиналерге расчет болгон эмес. Бул фламинго турбу. Жылдап жүрүп эметип салган жолду талкалап атабыз. Фламинго комплекс.
Мунун кандай кыласыздар? Жол менен болсо удобно эле басып келдиңиз, көнүп калган окшойт мындай жол менен жүрсө кебеде. Соголто жашайт эми. Булар көргүзүп канча Мен үчүн түз жол үйлөр болот. Ооба. Анан кийин 4 үй салынат бул жерге. Анан булар машиналарын кайга парковать этет? Суроо. Сууду кантип обеспечивать этет? Суроо. Эгер бияктан келаткан сууду булар алса, шаарга же төмөн жакталарга эмне кетет? Опять суроо. Мусорду каяка чыгарат? Канализация. Канализация. Ошолорду ким чечип, ким жооп берет? Жерде участок көчөнүн жарымына ээлеп алган. Байкасы. О жерде Адигине көчөсү келип токтоп калган. Урулуп кеткен буякачы. Бирок силер сейчас расчетко келбегендерге бергенсиңер да. Аке, сиздер азыр мына урматтуу мэриянын эмелеринин өкүлдөрүн моундай кенең, татынакай жолдорго алып келип эме застройкаларды көргөзүп атасыздар. Булар жаман жол деле көргөзгөнгө жараша текиле КЧК 9 этажды тыгып аткандарды да көргөзбөйсүздөрбү? 9 этаж мына тыгып атпай, ичине кирели. Бул жер кенең, парковкасына деле ыңгайлуу бар. Азыр ошентип эле жооп берип коет булар. Жол, бул жол, не парковка, бул жол. Жолда. Аке, мына тиги бурчuna кыпчылалы мына. Мына, например, Морика ак үй менин үйүм, агоротум бар. Жумуштан кийин келип алып шортикчен агороттон помидор жеп отурат эле. Мен кантип отурам мен? Наркыга болсо тиги балкондон ыргытса наркынын төбөсүнө тиет. Көлөккө. Ана машина эми могу жерге келип Морикин 9 этаж каяка коет? Мына бул жол, мына парковка бар. Кандай кыйынчылык менен бюджеттен акча бөлүнүп, могу жолдор жазалып келатат да. Ушундай строительство жүргөнүнүн себебинен 2013-12-жылы бир указ чыккан. Шаардын ичинде могу хоболор жүрбөсүн депчи. Ошолор бүт мына кайра жүрүп араң салынып аткан жолдорду талкалап атат. Сыртта да жүрүп атат. Эмнеге ошону көзөмөлгө албайсыздар? WhatsApp менен болсо, чоң машина жүрбөйт деген. Мен МТУга берейин. Азыр андай распоряжение бар азыр деле. Кечки маалда жүргөнгө болот да. Анда азыр күнү-түнү ташып атат. Мен өзүм жашайм ушул райондочу керек. Мен көрөм, мына именно болгондо дагы моундай жаман жолдор менен карта чийип берип койбостон аларга. Именно могу жаңы түшкөн асфальттардын үстүндө жүрөт буларчы. И болгондо дагы грузоподъемностьтун нарушать этип жүрүшөт. Перегруз менен. Мен машинам калып калыптыр. Распоряжение бар, эми факты бергиле андай көрөлүм. Сайга тапшырып бериңиз. Фактыны Карасын. Грузовойдо. ушунча элдин атынан айтып атканын сиз ишенбей атасызбы? Фактыны бергиле деп. Жок, эми Кармашев жашайсызбы же? Кармашевда жашайсыздарбы? Распоряжениени биз жасаганбыз. Машина, грузовой машина жүктөлүп алып туруп, мондай жолдон саат кечки 8ге чейин жүрбөгүлө деген. Эми кана мен көрбөй атам. Кана машина. Жаңы өтүп кетпедиби? Жок, ал груженный эмес экен, жаман жол менен. Азыр кичине күтө турган груженный. Эми зачем эми алдай сарем? Ушундай дечи. Мен эмне кереги бар жок, ушундай? мындай кылат. Эмненин? Эмне? Эмненин не кереги бар? Жок, анан машина пустой эле кетти бул жерде, груженный эмес. Азыр күтө турсаңыз груженный өтөт. Жок, айтып атпайсызбы бул машинени? Көз көрүнүштү. Азыр жүрбөйт. Бир жарым сааттан кийин мен видеого тартып алып, номерун тартып алып барайынчы. Вот ошо, давайте ошо штрафовать этебиз. Бизде да распоряжение бар ошондой. Можно стройкада отпайсың. Азия көчөдөгүлөр, Груженныйда отпайсызбы? Азия бетономешалка Груженный жанагы котлован чыгарып атышат. Это есть груженный. Жа, бизде распоряжение бар. Биз ошо кармасакчы штрафовать этип атабыз. Ужечи гаилерде основания бар УПСМдечи. Эмеге УПСМга тапшырып берип койбосуң? Жок, бергенбиз, распоряжение бергенбиз аларга. Он машина атат. Керек болсо 2 машина. Суу жок, самый главный. Өзүгө суу жетпей атса, булар рұқсат бербейт. Жок, берилбегенде булар токтойт да келген кишилер келгенде. Тарткыла ошо. Тарткыла видеого тартсыла мына. Жанагы протокол боюнча иш кылалыбы эми биз? Депутаттар бизге протокол берсин, задание берсин, биз аткаралы анда. Ошондой кылалы. Эмне 10 күндүн ичинде муну да киргизсеңиз, 2 стройка. Токтото турган. Ушул наркы Азия өкө. Хорошо, Өкөнү киргизсеңиз. Өкөнү кирип. Бизде эле документтерин карайлы андачы. Ошондо протокол жазып берсеңер могу 2 үй боюнча. Андан барып келбейт. Урматтуу бисемер, сизге уруксат. Мен Азия көчөсүндө жана ошол жерде курулуш болуп аткан жерде прораб. Мен курулуш боюнча сөзүм эч немем жок. Бирок мен именно баягы мусулманчылык, биз кыргызбыз да. Но байкенин жаназа болуп атканда ушинтип бизге тынчтык бербей деди. Мен өзүм намаз окуйм. Ооба, ошо сиз мен ошондо мен
сүйлөгөнчө ошол жерде аксакалдар токтотуп турасыз. Мына аксакалдар сүйлөсүн эми токтотуп калдым. Мына сиз качан көрдүңүз? Мен даже ошол жерде жаназада турдук го келип. Жаназада мына адиян эл бүт баары турдук го ошо. Жаназада. Мен керек болсо патага кирип ал жерде мына сиз башкасыз анда токтотуп койбойсуздар анда. Жеке сиз жөнүндө эч ким разговор көргөн жок. Ошо именно жаназа боюнча мен маселени айтып жеке сиз жөнүндө эч ким жаназада балдар иштеп атат дегенде жаназада иштеп атты да балдар. Сиз келип моштурса тургансыз. Жаназада иштеп атат. Андай болбойт да. Мына жителдер айтып иштеп атты жаназада. Мына жителдер жаназада иштеп атты. Жаназа болуп аткан. Ошо баланын атасы жок уштерде, жаны кийип турат. Атасына мен кирип Куран окуп чыктым даже. Хорошо, сиз өзүңүз жакшы кылдыңыз кирип чыгып. Сиз жөнүндө вообще сөз жок. Жаназа болду, токтоп эле коюңуз. Атай ошону айткан келдиңиз. Болдан пропозицияны бергеничи мына пропозиция. Димаш күнү эмне токтоп айтасың? Алтынчы Димаш күнү токтойбуз эми. Эмнеге буга чейин токтогон эмес? Токтойбуз эми. Эгер намаз окуган болсоңуз эмнеге токтойбуз эми? Азыр силер биякта элдеп турат, мына биз кетип атчы. Мен аксакал видеого тартып берем. Тартып берем. Жүгү менен тартып берем. Люкту бузуп кетип барсаңыз болду. Жок, сиз эмнеге? Мага докажи дедиңиз да, докажи деди ошол жерде балдарыңыз. Мисалы мен айтпадым. Жок, сиздин балдар эми андай болбойт. Эми мага айтыңыз да сиз. Биз эми фракциянын жыйынын аяктадык. Ошо менен биз өзүбүздүн порученияларды бердик. Биз муну контролировать этебиз. Сентябрда болсо сессияга алып чыгабыз бул маселени. Бул шаар боюнча проблема. Ошон үчүн биз бүгүнкү жыйыныбызды аяктадык. Проблема көп. Мен бир сөз айтып койсом болобу? Мурат Мукашевич, мындай да, мен дагы бир жолу айттым, мен элдин өкүлү болом. Сиз эмоцияга алдырып, монтип энергияңызды ага кетиргенден мурунчу сиз мондай вопросторду алдашпай, мен ушунча эл турса, жок. Жок, анан сиз ошентип караша мен алдап атсам мага атырылганы кандай немеңиз бар? Сиз эмне деп? Жок, мен жиндим келет. Же сиздин мага бир физический бир немеңиз жетет деп ойлоп атасызбы? Же бир мындай личный бир эме неприязньиңиз барбы мага же кандай? Эмне ошо неме тотасызбы мага? Эмне тотам? Ишкиңиз туурабы? Жок, сиз өзүңүз мага атырылып атпайсызбы? Эмне деп? Жок, калптын баарын айтып атпайсызбы? Бул жерде мындай да, ушунча элдин сөзүн айтып атам мен, калп айтып аткан жок. Баары жүктөлөт да. Мындай негизичи мындай эле. Логически эле ойлосоңуз мореке жүк келет да баары машина менен. Демектеңиз. Алдабаңыз, мындайчы. Кандай алдап атам? Мына эл, мына мен алдап атат экен бул кишиничи. Хорошо, өтүп эле. Логически ойлосоңуз могу жүктөр келип атат. Жаман менен. Ошол жол менен жылдан бери жан талашып сүрөткө тартып берип койгулачы. Ливияга барып атып айланайын. Сизчи мындай кылышыңыз керек да, сүрөт тартпай элечи. Бишкек асфальт сервистен турасаңыз, ошол сизге таткай кылып айтып берет керек да бизчи. Мага деген керек да мындай. Доказательство керек. Эмнеге сизге биз доказательство беришибиз керек? Когда это происходит, силер өзүңүз түшүнбөй туруп эле бир эле неме силер кылышыңар керек ал жумушту. Эмнеге биз силердин артыңардан жанындагы жол уже осадка берди. Берип атат эми, хорошо, мен видео менен тартып көрсөтөйүн. Сен деле кечке жумушка жүрүп атпайсыңбы, Талай? Сен деле кечке жумушка Ой, мына силер эле таптайсыңар. сөз менен силер болбойсуңар. Элдердин үнүн мына ушул жерди саткан дагы оңбойт. Ушул жерди салып аткан ушу биз өмүр бою ушул жер шаарда иштеп бир 8 сотка жерге жетсек, мыйзамды ким булса, ошо Кудай урсун. Мисалы. Кудай урсун. Мен ошого айтып аткам, мен дачы. Бияқта бирөө жактап буларды алып келген жок, адвокат болгон жок бул жерге эчким. Ким мыйзам булса, Кудай урсун. Жана сиз айткан. Жок, мы вас позвали, помогите, решите наш делаем? вопрос. Не надо разбираться, кто виновный. Сиз айткан бир эки адам архитектура берип Биз ошол үчүн жүрөбүз да бул жердечи. А вот не архитектура берип надо, по коюп. закону действуйте деп аталай. Жардам бергиле деп аталай. Мында тиги ГИМКдагы тиги күнөөлүү болуп атат, прокуратурадагы, мэриясы үшөө тең баарысына силердин биздин заявлениябыз бар го, айланайын, кол жазып кол коюп бердик эле го. Аны эч ким тиги карап да койгон жок, түкүрүп да койгон жок. Бизге келип атасыздар, депутаттар келип атышат, биз келип атабыз, бир башка эме азыр мындай кылалы. Эми баары айтарын айттык. Азыр мына Мурат Мукашев заключительный өз сөзүн айтсын. Буларды кармайлы. Анан кийин ушулардын эмесине күтөлү. Депутаттар мынакей контролдо беребиз деп атат. Сиздерге рахмат уюштуруп келгендер үчүн. Мына бир сөз айтып калайын. Бул национальныйда врач өзү, заведующий отдел. Эме башчы дегендер ушак алып келсеңиз турулап берет. Бир сунушта биз жана грузовой боюнча, могу жаңы жолдорго грузовой келбеш үчүн мына жака бир шлагбаум коюп,
кыргызга кирген мисалы контрольный барды знак коюп, ошого сиз добро берсеңиз, эме приказ чыгарып, мисалы тияк башынан бияк башына чейин биринчиден ал постоянно ал турат, андан өтө албайт. Биринчи сунуш. Экинчи сунуш жилмастерге мындай высокий үй салмашсын деген приказ чыгарсаңар. Эми сиз архитектурада иштейсиздер. Чын айтканда бул бизнес болуп атпайбы? Бир адамдын кызыкчылыгы монча элдин нерсин, 1000 адамдын тагдырын чечилип атат. Анткени мына биз өткөндө суу жок, 4 күн суу жок отурдук. Даже ишенсеңиз мына 4 үйгө суу жеткен жок. Мына жактан баары билет. Анан моякта деген 9 этажды 12 этаж салынат. Элестетсеңиз бүт сууну мана ушуга тартып насос менен тартылып кетсе, башка адамдарды да ойлош керек. Анан бир адамдын кызыкчылыгын ойлогон болбойт да. Үчүнчү маселе, азыр биз сиздерден талап кылып атабыз, бирок ошол нерсени жеткизбестен эле мэр болобу ким болот? 4 айда бир жолу келип, кичине мурда кыдырчы эле элдерде эмне проблема бар. Биз болсо азыр силер чыгып калдык. Мурда Билеевдин учурунда, Берке Алымбек Байканын учурунда өзүлөрү келчү. Эмне проблемалар бар? Эмне кылып чечип берели депчи. Биз болсо силер чыгып атабыз, туура эмеспи ошо? Биз жолукканга Ленин чакырабыз. Биз силерди чакырып атабыз, келип бергилечи. Келгенбиз биз эл менен жолугабыз. Жок, мэр келелик. Мэр бир жол келелик. Мэр жолуккан эл менен. Жазында келем деп келген эмес. Эмне үчүн биз күтүш өзү келип, мына квартал сайын келип, мисалы 4 айда бир болсо, жоктан жылына 2 жолу келип койсо болот да. Эмне проблема? Силер задание берип, мону кыл деп. Үчүнчүдөн, могу маселе боюнча көп эле жерде сотка салынат. Бул жыл массивтерге деген арналган, бул жеке үйлөргө арналган жер да бул. Бул соттун микрорайон эмес, бул жыл массив деген сөздө. Жакында байка жоксаңыз, жакын айда резиденция салат. Анан могу жол боюнча жолду акча желип кеткен, чоңокто желип кеткен. Анын баары курста. Эми ушул жерде эгерде баштады да канча чыгарыш керек эле. Асфальт жеринде жолду бузуп, азыр бул жерде мектептин балдары президента и сам лично 10 000 бала окуп кеткен бул жерде, 58-де. Бүгүндө 10 000 бала азыр болуп, Чылада барып келишет да. Ошо жолду маселесин чечип. Чылада эле жок, азыр Чылада Байке, сиз көп жерде бар азыр. Байке, күзүндө келсеңиз буга Байке. Кандай жакшылык экен. Бишкектечи толтурам мындай жерлерчи. Баткак жерлерде толтурат. Мындай сүйлөшөлчү андачы. Кечирим сурайм, мен үчөөңүздү уктук. Мындай кылалы. Мен азыр бул жерге келгенде адвокат катары көрбөгүлө мени бул жерде. Мен буларды да тааныбайм, тетик жерде тааныбайм. Келгениме 4 ай болду. Лицензия болуп иштетканымачы. Ким акча кандай жеп алды, жыргап жүрөттүр билгем. Балким бул жерде бирөө алып койсо, балким алгандыр, балким билбейм мен анычы. Жыргап жүргөндүр. Эми бирок башыбызга ушундай жүк чөткөндөн биз мына жаза берелди да. Магистраль менен келип атат. Азыр ушул бияка бурулмак. Каяка бурулат азыр? Эми бурулбайт да. Анан мындай аракетибизди кылалы деп атам. Мондайларга тең гай жетишпей атат же балким акчасын алып коюп атат. Аны дагы билбейм. Аны дагы общественный гражданский общество деген бар. Силер активдүү болуп тартып туруп жөнөтүүсөңөр чара колдонот да. Ал дегенчи анткени распоряжение бар. Мондо асфальттан жүрбөсүн дегенчи. Бизде мондо добро берип койдук. Муну бияка коюп койсок, түн ичинде кантип кирет бияка техникачы. Буга да кирип салыш керек экен да. Эгерде булар азыр жок, эгерде дейм да, эгерде мыйзамда болбаса мен билбейм. Ошон үчүн мен айтып атам, 10 күнгө чейин токтотолу. Депутаттардан биз алалы поручение, токтотолу, 10 күнүн ичинде документтерин баарын карап чыгалы. Анан кайра 10 күндөн кийин келели да, ушул жерге келип жолугуп сүйлөшөлү. Колдон келбей калса айталы, келбей калды, момундай экен депчи. Сотко тестетпейлиби? Сотко даярдайлы. Ошон үчүн жана кагаздагы немелер боюнча дагы колдон келбесе көрөлү, где нарушение было. Эгерде чынында эле жанагынын баары тең нарушение болуп чыкса, сотко берели. Сотко я за, мен колдоп беребиз. Депутаттарды бири-бирин келип коюп берчү. А биз качкан жокпуз, биз дагы. Сиз акча жерде эч ким айтпайт. Основанияларын баарын айтып берди. Мына күнөөлөрдө сизге жардам берсеңиз чыгарып атабыз да. Үйөт кошулпайбыз. Биз сизден жардам сурап атабыз. Биз мояка мондай, мына кирчүүжөр ар жактан кирет. Мояка эме коюп бергиле, шлагбаум койдуруп бергиле. Биз мыйзам чегинде карайлычы, мен айта албайм азыр, кой депчи. Знак кылат да байке, знак кылса болот да. Знактар карап көрөлү, эмне знак керек, кандай керек карап көрөлү анда. Азыр болгон нарушениялар менен, допустим, ана получается мо жол жасап көрдүк, эртең токтотом дедиң, токтобосо, видео тартып алып, сизге кандай кылып барат? Сизге кириш кыйын да. Бишкекте 1,5 миң километр жол бар да. Новостройкалар бар, жаман тетиги, силердики деген элитный деп считается. Тетиги Акбатада бар, баткак чынында эле. Чынында мондай гравий жок дажычы. Эми жетишпей атабыз да, эми акырындык менен болот да. Мына монуар жасап бердик, Кудай буйрса дагы болот да. Эми баары эле ушул жерге акчанын баарын эле сарптай бересизби эмичи? Толтурай Бишкек деген. Байка 3 жылдан бери ушунча. Дордойдун айланасында деген кызыл чашып. 3 жылдан бери чабат. Акыркы өтүнүч.
грузовойду көрсөк, эртең стройка токтобосо, видеого тартып алып, момча киши албайт, эки кишини. Кандай кылып ишке кирсең? Кириш кыйын да ишке. Жок, мен азыр неме, гаинин немеси бар, общий жанынан немеси. Жок, макул, тиги строй эме машинаны гаиге берели. Мурат гаиге берели, макул, аны Ажыбекке берели, буга берели. Эртең стройка токтобосо, экөөдөн такылда иштеп атса, кайтышке кандай кылабыз? Мындай кылабыз. Мен протокольный поручение алар менен Туркеңештен. Кат менен сразу кайрылам. Токтотот. Поручение качан берилет? Эртең деп атпайбы? Анан эртең берилет. Анан эртең токтотобуз. Хорошо. Анан өзүбүз келебиз, бул жерге карайбыз. Токточу болбосо, токтобосо, анда биз дагы чара колдонууга аракет кылабыз биз дагы. Жок, биз эми бияка бекер келдикпи? Биз дагы төшөп атабыз бул жерденчи. Чогуу чечелди. Бизден сизге жардам, биздин колубуздан келген жардамчы. 500 киши мэриянасына чогулуп бергиле десеңер барабыз. Зачем андай? 200 киши мояка келип бергиле десеңиз барабыз. Колубуздан келген ушул. Президентке чыккыла десеңиз чыгабыз. Жол жап десеңиз жабабыз деп айтабыз. Жол жап боюнча андан эмне кылабыз? Абайлап чыкпай Отусунда чыкпай калдык. Саясатташтырып алгыла. Отусунда эмне кылдык аны? Чыкпай кой туралы чыгабызбы? Күтөлө, депутаттар. Жол жапсаңар, мыйзам астына жооп бересиңер, сразу айтып коеюн, айтканга. Жок, мен ачып керек да. Саясатташтырып алгыла. Жаңы эле бул жерде жашаганга мүмкүн болгон жоктан ушул жака барып жашайлы. Жаңы эле бул жерден бир айтып атат азырчы. Мурун Албек Ибраев келчи, анан азыр келген жок, азыр келет. Саясатташтырбагыла, я сразу Тура, саясатташтырбагыла. Анда башкача. Тем более правительственный трасса, ошол үчүн мындай биз саясат жок иштейбиз. Мыйзам бузуунун кереги жок. Ошолчулар мыйзам чегинде чечкенге аракет кылабыз. Биз өзүбүз контроль алалы дедик. Ошол үчүн чарба иштерин чечип алабыз, чечеличи, аракет кылабыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, азыр эки объектти көрдүк. Бул ынтымак жаңы конушунда, бул Арча бешиктин үстү жагы болуп калат. Ошо эки объектте могу жергиликтүү элдер каршы кармаганча. Вице-мэр Мурат Мукажбекович өзү дагы келип, тиешелүү кызматтын өкүлдөрүн ала келиптир. Алар болсо 10 күнгө бул объектлерди токтотуп турабыз деп өзү сөз берди. 10 күндөн белгилүү болот дейт. Ошондой эле бул жерге Бишкекте азыркы учурда курулуш көйгөй абдан курч турат. Андыктан ошол жакта да бир сентябрдан баштап бир олуттуу чараларды көргөнгө аракетибизди жумшайбыз деп шаардык кеңештин депутаттары да айтты. Ушу менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ал эми кийинкилерине кандай болот, эмне болот, аны дагы сиздерге толугураак чагылдырып бергенге аракет кылабыз.